Касым-Жомарт Токаевке улуттук суперкомпьютердик борборго барган учурда Мэттек, Эттек, Гоутек жана өнөр жай тармактарындагы ата мекендик IT чечимдери менен тааныштырылды. Алардын арасында калктын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган Smart City Астана долбоору бар. Ал жасалма интеллекти колдонуу менен 100 миңден ашык жалпы байкоо камераларын туташтыруу менен борбордун санариптик эгиз моделин түзүүнү карайт. Ал эми Алим LLM жана Ай-китап жаңы билимдерди алууга жана колдонууга багытталган. Турак жай маселелерин комплекстүү чечүү үчүн баспана хаб санариптик экосистемасы да кызыктуу. Анын жардамы менен маркетплейс аркылуу кыймылсыз мүлк сатып алууга, мамлекеттик кызматтарды алууга, жада калса оңдоп түзөөгө заказ берүүгө болот. Мамлекет башчысына жүк ташуу тармагындагы ата мекендик стартап да тааныштырылды. Анын командасы Google акселерациясына катышып, программанын алдыңкы 3 долбоорунун катарына кирет. Казакстандык стартаптардын арасында эл аралык деңгээлге чыккандар да бар. Surfect Check It Pro буга чейин Американын 5 штатында иштеп, курулуш тармагы үчүн ноу-хау иштеп чыгууда. Казакстандык IT адистери токой өрттөрүнө мониторинг жүргүзүү. Спорт жана албетте медицина тармактары үчүн да кызыктуу чечимдерди сунушташты.